Жогорку кеңештин депутаттары Умурзаков, Турсунбаев, Акаев, Жамгырчиев, Примов, Султанбекова, Токтошев, Бакасов, Самый Кожой, Серавилов, Кадырбеков, Кенжебаев тарабынан даярдалган Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, алыскы жана жетүүгө кыйын зоналарына жашаган кызматкерлерге социалдык төлөмдөр боюнча инвентаризациялоону жүргүзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору киргизилип жатат. Сөз негизи демилгечиге Умурзаков Сүйүнбек Абдылдаевичке берилет. Рахмат, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Биздин депутат болуп келгенибизге мына жарым жыл болуп калды. Шайлоо учурунда эл менен жолугушканда элдерибиз, шайлоочуларыбыз бир канча көйгөйлөрдү бизге айткан. Ал көйгөйлөрдү биз бийликке жеткирип, чечебиз деп биз бир канча убадаларды бергенбиз. Ошо көйгөйлөрдүн бири мына сиз жогоруда белгилеп кеткен бийик тоолуу, автоунаа транспорт менен жетүүгө кыйын жайгашкан айылдар, алардын социалдык кароолору бүгүнкү чейин толук каралган эмес, социал төлөмдөрү да каралган эмес. Ошондой аймактарда бүгүнкү күндө мамлекетибизде жашаган калктар башка жака көчүп кетип атышат. Ал эми жаш кадрлар жогоруда белгилеп кеттик, мугалимдер же медицина кызматкерлери ал жерде иштегенге кызыкпай атышат да. Ошол учурда пенсия алгандардын пенсиялары да көтөрүлүп атат. Жана ата энелери балдарын багууда да кыйналып жатышат бийик тоолуу аймактарда. Ошо бир канча биз элдер менен жолугушканда айтышкан бир 2-3 чакырым айылда ал кирген бийик тоолуу аймакка, биздин айыл кирбей калган деген да. Негизги ал маселе ушунун бардыгын биз азыр өкмөткө жөнөтсөк, иликтеп, аныктап, тактап, анан ушуларды биз 1-сентябрга чейин деп сунуштадык эле. Азыр эми сиздердин добуш берсеңиздер, колдосоңуздар, 30-сентябрга чейин берсек, толугуча өкмөт ушуну карап чыкса, карап анан жогорку кеңешке келип биз ушу отчетун берсе. Мына азыр эми бир канча болуп атат да. Азыркы күндө 732 айыл десек, 2016 жылы февралда болсо 789 айыл деген. Ошол эле 26 март 2010 жылы 773 деген айыл деп ар убакта ар кандай берип атат да. Ошол мезгилде биз эл менен жолукканда айтат, мына айылда деп булар алышат компенсация деп, социал төлөмдөрүн биз албайбыз деген көп ушу учурлар болуп атат. Бул ошол эле биздин жашаган жашоочулардын моралдык жана мыйзамдык укуктарын тебелеген болуп атат да. Эми жана мамлекет үчүн кызмат кылып атышпайбы, медицина кызматкерлери, мугалимдер жана башка кызматтар. Мамлекет дагы алардын укугун, алардын айлык акысын жакшы караш керек да. Негизи токтом долбоор ушундай. Мен ойлойм, бул токтом долбоорун сиздер колдойсуздар дейм, палата да колдойт. Себеби биз адамдардын укугун биз жакшы карашыбыз керек. Рахмат сиздерге. Сүйүн Абдылдаевич, сизге тактоо иретинде бир суроо. Бул жерде азыр кээ-бирки жанагы кирбей калган айылдар жөнүндө да жазылып кетиптир. Ошол эле мезгилде биздин кээ-бирки райондордо да чындыгында өтө татаал шартта жашаган айылдар кирбей калыптыр да. Аларды дагы киргизгенге мүмкүнчүлүк болобу? Жана жогоруда мен белгилеп айтпадым, биз азыр тапшырма берип атпайбызбы буларгачы? Булар жумуш топ түзүшүп, баарын такташып, мына 2016 жылы 789 деп атат. 2010 жылы 773 деп атат. 2007 жылы мына 732 деп атат. Ар кандай цифра бул жердечи. Эми биз азыр жогорку кеңеш буларга азыр тапшырма берели. Токтом долбоорун жөнөтөбүз. 3 айдык мөөнөт менен булар иштейт да, 30-сентябрда келип бизге отчет берсин. 3 ай мына биз 3 ай берип атабыз. 3 ай булар аныктап, тактап, жана мен биз мисалга айтайын, Каракулжа районунда элдер менен жолугушканда Каражыгач, Насирдин, Терексу, Шаркат жана башка айылдар айтат, мына айылдар алып атат социал төлөмдөр, биз албай атабыз дейт да. А булардын иши булар такташ керек да. Жана транспорттук министрлер менен такташ керек. Алар бир канча жумуш тобу түзсүн дагы, алар иштеп чыгсын да, 3 ай бизге келип жогорку жооп берсин. Мына бул жерде мен азыр бардык архивте көтөрдүм. 2010 жылы Данияр Үсөнов жогорку кеңешке мына отчет берип атканда, жогорку кеңеш депутаттары дагы кошумча 200дөн ашуун айылды парламенттин мыйзамын алып берүүсүн өтүндү деп атат. Бул жерде да айтып атат. Ошон үчүн булар такташ керек да, канча кирбеген ушу жергиликтүү бийликтер менен,
райондук администрация менен, айыл аймактар менен, айыл өкмөттөр менен, айылдык кеңештер менен, элдер менен жолугуш киргизип, анан кийин алып барып эсептеп чыгып, анан бизге булар ошо маалымат берип, анан булар чечиш керек. Себеби бул жана жогоруда айтпадым, адамдардын биз моралдык жактан укугун тебелешибиз керек. Ошол эле коңушу айыл алып атат, бир канча чакырым алыстык аралыкта айыл албай атат да. Ошон үчүн ушул нерсени булар ревизия кылышып, баардыгын карашып, анан кийин бизге ушул чечимди алып келип жооп бериш керек булар. Туура, Сунбек Атач, мен сизге кошулам.